жаш балдарыбыз, жаш кыздарыбыз суроо узатып атышат. Орозо кармадым эле, уланта берсем болобу? Мен эми эле 11 жашта элем, ата-энем болбой атса дагы мен кармасам деген оюм бар деген жакшы бир билдирүүлөрдү бизге суроо катары узатып атышат. Бул бир жакшылыктын жишаны. Эгерде бала жаштайынан кулчулукка, кулчулук дегенде кээ бирки биздин орой парас адамдарыбыз бар. Кулчулук десе адамдар астында кулчулукту дароо кабыл алат дагы. Качан эле кыргыз кул болгон эле. Ушуларың чарчатты бизди кулчулукка айландырып. Ушулар бизди жок кыла турган болду, кулга айландырып деген сөздөрдү айтып келишет. Жок, урматтуу бир тууганым. Биз сөз кылган мезгилде жердин бетинде инсанга улуу жараткандан башка 6 кабат асман менен 7 кабат жерди жараткан, дүйнө менен ахиретти түптөгөн жалгыз кудуреттүү затка гана баш ийип кулчулук кылууга буйрулганбыз. Башка эч кимге кул болгон эмес, биз да кул болбойбуз дагы. Башка эч кимге кулчулукка биз чакырбайбыз. Тескерисинче бардык нерсенин кулчулугунан чыгарып, жалгыз улуу жаратуучунун гана татыктуу кулуна айланууга чакырабыз. Андыктан мен мына ошол кулчулук жөнүндө сөз айтып атам. Мына ошол балдарыбыз жаштайынан жаратканды жараткандай таанып, анын өкүмүнө, анын затына, анын кудуретине, анын райымына, анын акыйкатына, анын чындыгына, анын бар экендигине ынанып, көкүрөгүнү түйүп жетилген болсо, анда сиз ал баланын келечеги жөнүндө ойлонбоңуз. Эмне үчүн дегенде, анын жетекчилиги ал балаңызды улуу жараткан өз жетекчилигине алды. Андыктан жалпы инсаниятты өз жетекчилигине алган. Аны менен ошо жер бетиндеги ар бир чоңду да кичинени дагы өз мүлкүнө киргизген, өз буйругуна баш ийдирген Аллах Таалага багыт алып, анын жетеги менен баскан болсо, анда сиздин кызыңыз да, анда сиздин балаңыз да бактылуулардан деп санаңыз.